Taşo sürtümdürü, sınak. Emre Altuğ, Rojda Demirer, Ahmet Kural, Kerem Kupacı, Tayfun Erarslan, Zamire Zeynep Kasaboğlu, Burak Satıbol, Deniz Barut, Miral Asiltürk, Efe Karaman, konuk aktör Yeşim Ceren Bozoğlu jana başkalar. Rejissörü Çargı Bingüller, prodüsörü Cem Tabak. Balдар, толкундан байлы койгула, макул бу? Чыгып аткарасыңар. Силерге ишенебиз. Чыгып аткарасыңар, болду. Биринчи болу, экинчи болу дегендер өтө деле маанилүү эмес. Биз эмне кылабыз? Даярданганыбызды чыгып сахнада жакшылап ойноп беребиз. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Эмне эле шкалап карап атасың? Биздикилерди карап атам, Айшагүл, орундар да жокко. Балким көрбөй калдым. Бардык жерди карадым, Айшагүл. Же дагы бир нерсе кылыштыбы? Каччы мен да көрөйүн. Бул рас сарсана болуп атасыңбы? Ооба, кичине эле. Сенин бул ролду жакшы аткарарыңа мен ишенем. Чын айтам, сарсана болбой эле кой. Рахмат, чоң рахмат. Ай, Анын ичине эндегениң эле калды эле, аны дагы кылдым. Акырын болчу. Уктап атасың. Белгиле эже, сизге чоң рахмат. Элиф эже жок кезде аябай жардам бердиңиз. Коюңузчу, ал эмне дегениңиз? Эми Элиф эже Измирге кетти деп мен да колумдан келишинче аракет кылдым. Агай, бұл қандай отырғыштар бары керек екен. Мынауларды сүртіш керек болчу. Агай, акырын отуралы сурамчы. Эмесе сүйүктүү конокторубуз, мектептер аралык спектакльдер жарышы башка жарышуучулар менен мелдешин улантууда. Бираздан кийин Өндер Толга лицейинин окуучулары Балдар, биздин кезек келди. Кана эмесе, толкундан баяп каргыла, макулбу? Толкундан багыла. Мен силерге эмне дедим эле? Эң негизгиси өзүңөргө ишенгиле. Достор, алар сахнанын аркасында даярданышсын. Биз жылдыз талапкерин окшоп, ажаткананын бурчунда даярданалы. Бул эмне я? Ооба, туура айтып жатасың, Марио. Биз үчүн өзгөчө кербен алып келиш керек эле да, туурабы? Буйруса ал күндөрдө келет Марио. Азыр биз биринчи өзүбүздү көргөзөлү. Достор, элестетсеңер, өзгөчө кербен. Кол тамга сурап келгендерди, сулуу кыздар. Уф, arriba. Балдар, өзүңөргө келгиле. Ансызда маған айын жок. Силердин айыңардан түшкөн абалды карагылачы, эй. Эмне болду, досум? Эмне карап жатасың? Чык эшке. Кудай атуу. Маймыл көрүп жатасың. Балдар, үндөрдү кодасарың? Достор, ичкерде кол чабуулар укмуш. Ойраздар чыгып атышат. Келе, биз дагы бир жолу даярданалы. Эмне деп атасыңар, балдар? Жакшылап ойлондуңарбы? Эми билбейм. Эми азыр ал жакка кирсек, биринчиден эл таң калат. Анан мүдүр да аябай жинденет. Чын эле билбейм, достор. Анан дагы сахнада уят болбойлу. Чын эле уят болбойлу. Эмне болду? Коркуп кеттиң бе? Коркок Марио. Корк. Анын кандай тиешеси бар, досум. Эми мен үндөрүн уккан сайын мындай толкундан отот окшойм. Титирей баштадым. Жок, тынчтан. Корко турган эч нерсе жок. Кара, ансыз да Кенен агай бизди колдоп жатат. Баары даяр. Сейфи, сахна сен бизге керек болосуң. Маанайың такыр чүрбө. Достор, сынактан кулап калганымды Бахадыр деген кичине канзада жинди билип калбадыбы? Мен ошон үчүн кабатырланып жатам.
дагы эле эч кимге айтпаганына караганда бул жиндинин бир планы бар болсо керек. Укса уксун Камаз. Айтсын. Не болот эле? Кудай тобо. Көңүл бурба. Анан айрыкчалуу өзүнө карасын. Канча жылдан бери мүдүрдүн баласы болгон жашырып жүрүптүр. Ансыз да ал ханзада эмес. Эмне? Тыңчы. Тыңчы. Достор, билбейм, башым айланып калды. Достор, эң туурасы мен сахнага чыкпай эле коеюнчу, силердин оюнуңарды бузбай эле коеюнчу. Ал эмне дегениң, Камаз? Биз бул оюнга чогуу даярдандык. Жакшылыкта, жамандыкта баарыбыз биргебиз, муну унутпа. Туура досум. Кана эмесе өзгө кел. Ал жакка чыгабыз дагы. Анан өзүбүздү көргөзөбүз. Себеби бул өзүбүздү көргөзүш үчүн бүгүн аябай чоң мүмкүнчүлүк. Кана эмесе. О, Кеттик. болду, кана. Бол. Сахна бизди күтүп атат. Кет. Бол. Жүр Сейфи, кет. Жүрү барыбыз чоң кет. Жүрү болсак, ал нерсе кечмешенбейт. Баскыла. Жүрү. Эмне кылып атасың? Баскыла. Жүр. Бол дос, бол, кеттик. Эй, көчөбүздүн гүлү, көзүмдүн нуру, жүрөгүмдүн гүлү. Кайда бара жатасың? Суранам менин жайыма коюңузчу мырза. Мен сиз ойлогон айымдардан эмесмин. Тынч койбосо эмне болот менин тоту кушум? Бул айымга тийишпе, жигит. Сен өзү кимсиң деги? Мен Эшрефмин. Селимелик Эшреф. Кадыкөй. Кадыкөй деген жерденмин. Кадыкөй деген жерден. Асманда учкан чардак, жерде чуркаган фазан, суудан качкан сазандын баары менин атымды жакшы билишет. Бул бизди коркутпайт, Кадыкөйдүк. Коркутпаса коркутуп коебуз. Ал кандай болот экен? Мындай. Та! Эч нерсе болгон жокпу? Чоң рахмат, Эшреф мырза. Сиздин жардамыңыз менен мен жакшы элемин. Мени чоң жамандыктан куткардыңыз. Мени чоң баледен куткардыңыз. Менин атым Бахыр Эли Камил болсо, мен бул муштун өнөчүн алганды да билем. Теги Кадыкөйлүк урушка даяр болсун. Ашырып жибердиңиз, фитнант айым. Мен болгону ар бир эркек кылууга тийиш болгон милдетим бар. Кандай дейсиз? Ооба, мага да ошондой сезилип атат. Көп катуу айткым келбейт. Бирок аябай жай аткарып атышат. Мен да ошондой ойлоп жаткам, бирок айта алган жокмун. Оозумду ачып эстебейин деп отурам. Берки топто аябай таланттуу балдар бар. Пойраздарды оңой эле жеңип кетишет. Биз жеңсек жакшы болот эле. Мейли эми, насип эмес экен. Топтой тур. Жаны чыкпагандан үмүт үзүлбөйт. Сен дагы бир нерсени билет окшойсуң, Күтө тур, көрөсүң. Балдар, акыркы мүнөттөр калды. Пойраздарды көп төйүндөп калды. Итпей толкунуп турган мезгил. Чындап эле мезгил келди достор. Эң бийик чокку. Жада калса ал чоккудан кулайын деп атам. Эмне деп атасың? Эй, мен сахнадан коркот экенмин. Мен унуткула. Эмне? Эмнеси жок, достор. Мен ал жакка чыга албайм. Досум, акыркы учурда баш тартуу жигитке жатпайт, билесиңби? Сен чөмүштүн даамын жактырып калдың окшойт, Мен ук Марио. Эмне деп сүйлөп жатканыңды өзүң түшүнүп жатасыңбы? Ой, менде сахна нуру бар. Ой, менде жылдыз таланты бар деп айтып атпадың беле? Жагып тынбай. Азыр эмне болду? Эмне кылайын достор? Ансыз да мен болбосом иш болот. Менин роль маанилүү. Жок, мен силерди кол чаап колдоп турам. Мен досторум. Сүйлө. Мени кара, Марио. Досум, сен бул оюнда башкы каармансың. Сенин атың Фитнат, уктуңбу? Бул спектакль сенин жардамың менен болуп атат. Бизди жинди кылба. Önder Tolga Mektebi'ne tartulanan sonun oyunu için razıçılık bildireriz. Mına emese bazı toplarını görüp büttük. Hazır gezek. Programmada özgürlükler bolgon okşoy. Баабек турмуш. Десеңиз, ооба. Бир өзгөрүү болду. Өндөр Тolga Mektebi'nin атынан дагы бир топ катышат. Биринчиден алар үчүн кол чаап коюшуңузда суранам. Чоң рахмат. Мынакей. Өзен кылар эмне кылчасың? Бул жерде сиз билдиңиз беле? Жок агай, мен да азыр эле көрдүм. Эч нерсени түшүнбөй атам. Бул эң башты кайдан чыкканын мен билем. Буга уруксат бере албайм. Бир мырза, сураңчы, отуруңуз, сураңчы.
Kenan Mırsa, Suranam, men doktor yorga göz juup oltura albayman. Agay, baldırın şagın sındırbanız. Tem koyunuz. Görgüzsün. Suranam, ayabay jakşı olacak. Bari murdala dayardap tüzüp koyganız da, oşanday mı Kenan Mırsa? Bari millet elinizde. Men sizge bul baldırını kağılıp çıkkandar. Bu spektakli görgüzüş gerek dep aytkam. Biroq men sizge bul oylar işke aşpayt dep aytkam. Erejeler var. Başı işimiz gerek. Agay, Suranç, erejeleri kim koyar? Mağaşınız, jakşat karşı Suranç. Suranç beni içmeyiz. Bağırınız, gidiniz. Ketpesem hem ne olat eken benim totuguşum? Getesin de değil. Sen kim bolasın Batırım? Eşref. Ova. Men Kadıköy degen жерден Selimelik Eşref'min. Asmandan uçkan çardak. Jerde çurkagan fazan. Suudan kaçkan sazanın bari. Menin atımды bilişet. Batırım. Bizde bul aytkanların kızıktırбайт. Kızıktırбаса kızıktырып коюшту билебиз, Батыр. Аны кантип кылат экенсиң? Мына мындай. Siz жакшы элеспи Фитна атайым? Жақсы, Құдайға шүкір. Мені аябай чоң жамандықтан құтқардыңыз. Менин атым Бахриялык Камил болсо, мен булмуштумдун өчүн алам. Қараңыз, дағылы сөйлеп отыр. Сен даяр бол, Кадыкөйлүк Эшреф. Аштыра мактадыңыз, сулуайым. Мен болгон ар бир эркек кылууга тийиш болгон милдетимди аткардым. Колуңузду бериңиз. Жаңыз. Ағай, маған рұқсат беріңіз. Şerbet, бұл сырды ешкім білмесін. Сұранам сізден, Şerbet usta. Біліп қалыпсыз. Ир сыр канчалык сакталса, азабы ошончолук кыйын болот кичине айым. Андай кылбаңыз. Абалыңызды энеңиз менен атаңызга айтып берели. Түшүнбөйт. Түшүнүшү мүмкүн эмес. Түшүнүшпөсө, ошондо башка айла табабыз. Керек болсо бир бүтүн болуп, баарына каршы чыгабыз. Ошентеласпы, Şerbet usta. Албетте ошентебиз, Фитнет айым. Ошондойбу, чоңочо? Кичине айым, кабатыр болдыңыз. Албетте кылабыз. Анан күч бириндикте болот. Dürdana ece. Dürdana ece. Ay. Ay. Кылалабыз албетте. Ne kılatasın şimdi? Ecesin, ece. Sen ecesin. Dürdana ecesin. Dürdana esin. Düşündüm. Kılavuz elbette. Баягы кылыктарын кайра көрсөтүштү. Булар эмне кылып атышат, досум, түшүнбөй атам. Өз билгендерин кылышат. Ачам болсо ушундай. Буга уруксат бербеш керек эле. Бул балдарга бир канча такта жетпейт. Бирок мен эмне кылышымды аябай жакшы билем. Kalktır, dürdana ece. Жарашып қалыптыр. Қуаныштан бұттыр. Ертелерін қара. Айбай күлі көрінеді екен. Кетті. Işini албай тұрам. Ошончо кайгырганы кечке кеткен жок. Бирок чоң Туурабы чоң эже. Бирок аябай кызык Аябай болуптур. Булар болсо баары. Булар 10 жылдан бери сахнада жүрүшкөндөй. Булар биринчи орунду алышат. Желмогут десе. Билбейм. Мен силерге айткам туурабы? Фитнат мүйбүлөс турса бебет деген. Gezek sizde Şerbet usta. Hazır gezek meniki da Ова Şerbet usta. Sizdi күтүп атабыз. Ne oldu kızım? Siliveysin mi? Dosum, ben bağırdım sözlerimde unutup koydum.
Başım bilinci boş takmay siyahtı. Qanday жағымды olsun. Аябай жағымды усуң. Ne der otasın Şevket Usta? Bunu hayvan aylap tattınız. Emne dörü otasın? Жоқ, андай емес, суфлер болған жоқмын. Жоқ, андай емес. Суфлер болған жоқмын. Суфлер жоқ, жинди. Ей, суфлер жоқ, жинди. Yem içinde öldüm. Yem içinde öldük ey kız. Анда sen Şefet Usta, sen barıp bizge sufle жасап gel. Biz bolso Fitnat bilen alışacaklarga jol Ben tartıp sufle жасап geleyim. Barçı. Sürprizge толгон жарыштын соңуна жетип калдык сүйүктүү конокторубуз. Эми кезек жеңип алган топту жарыялаганга да жетип калды. Жеңе албасак, мүдүрдүн колунан бизди эч ким куткара албайт, билесиңер да, Бизди эзип ширебизди сып алат го. Колунда эле калабыз. Жеңип алган топ Güler Önder Mektebi. Ey dostlar, biz эми öldük ey. Сахна толкундосу дей берип өзүңдү өлтүрдүм. Сахна толкундосу дейсиңби? Сахнада сөздөрүн унутпогон мен билем. Мен жагымдуу болдум, билип кой. Кудай атоо жагымдууймуш. Токтой тургансың. Бул жерде бир нерсе болуп атат. Көп үйөрмандардын көңүлүн алган үчүн Önder Толга мектебинин экинчи тобуна дагы атайын сыйлыктар берди. Бул атайын сыйлык Калыстар тобундагы демөөрчү фирма өкүлүнүн чечими менен болмокчу. Мектепке компьютер лабораториясы утуп алган окуучуларга өздүк компьютерлер берилет. Ура! Құттықтаймын балдар. Құттықтаймын. Бирок баары бир силерге ачууланып жатканымды унутпагыла. Мени кайра укпай койдуңар. Бул мектепте силер болсоңор дагы эптеп башкарып жатам. Эми мындан кийин абалыңар эмне болот? Көрөбүз. Агай, biz sizden уруксат алганга аракеттендик, бирок Бирок акырында кайра эле билгениңерди кылдыңар. Балдар өздөрүн көргүзөлү деп жатышат мүдүр мырза. Эми сабактан тышкары болгон иш-чараларды дагы ийгиликтүү боло ала тургандыктарын көргүзөйүн дешти. Алардын жардамы менен мектепте компьютер лабораториясы да бар болуп турат. Туура. Бирок Кена мырза, сабактардагы ийгиликтери али далилденген ийгиликтер эмес. Мен ишенем, ал да болот агай. Менимче анчалык ишенип сүйлөбүңүз Кенен агай. Эмне үчүн Бакадыр? Айтор баары көрүнгөндө ийгиликтүү болбой калышы мүмкүн. Түшүнбөдүм. Сабактарында ийгиликтүү болгон, сахнада адамдар күлдүрүп боорун эзген Сейфи досубуз чыныгы калпычынын өзү болот. Эмне деген келип турат Бакадыр? Ойлонуп сүйлө. Биринчиден сынактан өтө албаса дагы өткөндөй болуп жүргөн адам эмне деш керек агай? Экинчиден Сейфи кандай жагып жатабы? Айтып бербейсиң мугалимдерге сынактан кулап математикадан 0 алганыңды. Seyfi? Бул чынбы Сейфи? Бул тыйган бетиңден ий. Тармалым, бул күчүктө эмне кылабыз эми?
Bilbeyim Rıfat. Polisiyaga aytsak alıp ketip kalışat. Apaсын karasang ansız da жоголуп кетти, таштап кетип калып. Men bu tentek naristige aябай көнүп алдым. Карасаң, бакырайган, бажырайган көздөрү, жумшак колдору бар. Rıfat, bu emне? Тармагым, эмне болду? Жаккан жокпу? Жок жаным, аябай таң калдым. Сенин бул сүйүнчүң мени таң калдырды. Ой жаным тармак. Мели, сен аны муну кой да тиги алдайдын сүтү гана эмне кылдың? Мен аны ашканада плитанын үстүнө унутуп коюп турмун. Ай, Рыфат, ай. Качан сен адам болосуң, мен муну көрөмбү? Алдайды эмес чагылбаган жаңгакты да сага ишенип таштаган болбойт. Ой, менин алтыным, ал бул эмне? Карачы, бул эмне кызым? Эмнеге келдиң? Учкан куштай эле жок болдуң го. Болбор, көңүл бурма. Эч нерсеге жарабаган мен жинди макулмун. Эмнеге кабатыр болуп жатасың? Сейфи, эч качан антып айтпа. Мен сага сөз тийгизбейм биринчиден. Сөз тийгизе турган өзүң болсо дагы айттырбайм. Өтпөй калышың мүмкүн. Болот андай. Түшүнөм. Бирок сен менин жанымсың. Эмнеге мага айткан жоксуң? Эмне керек эле? Уялдым Айшегүл, уялдым. Өтө турганым аябай ишенип жаткам. Айланамда баары университет кыялдарына ушунчалык жакын болгондо мен өтпөй калганымды кантип айтат элем? Мени шылдыңдашышат эле, үстүмөн күлүшөт эле, эми күлүшөт ансыз эле, көрөсүң го. Ким билет, дагы эмне дешет? Эй, мен дайыма жаныңдамын. Жакшы ойлондуңбу? Сен эми окуу жайга өтөсүң. Жаңы досторуң пайда болот, жаңы чөйрөң болот. Балким жаңы бирөөнү таап аласың, акылдуураак, билимдүүрөөк, келбеттүүрөөк, семиз эмес. Сейфи, андай болбойт. Сен эмнеге антип айтып атасың? Эч качан мындай дебе. Анан жаңы адамдар менен таанышсам деле сен дайыма жашоомдо болосуң да. Сени алар менен тааныштырам. Кийин сен да университетке өтөсүң. Жаныма келесиң. Чогуу окуйбуз. Албетте, мен тааныган Сейфи бойдон калсаң. Өжөр эч нерседен баш тартпаган. Бирок байкадыңарбы достор? Тиги Бахадыр дагы эле өч. Эмне иши бар бизде эми? Ооба. Эми качан эмне кылыш керек экен жакшы билет. Досум, алдагы жашырды, ичинде жашырды, анан эң кубанычтуу учурда уусун чыгарды. Эмнени күттүңөр эле? Атасынын баласы да. Ай, достор, азыр аны муну кое тургула. Сейфиге кантип жардам бере алабыз? Ага колдообузду кантип көрсөтсөк болот? Дуру жеңе туура айтат. Эмне кылабыз эми? Каяка сүф болобуз азыр? Мен бул учурду билем балдар. Бул көз караштар эркинге бурулган ичти. Колума түштүңөр да, өлө турган десе. Болду. Мен ансыз да бир планым бар. Бирок биринчи үйгө баралы, калганын Кудай билет. Кеттик. Болма. Жүрү эле кеттик. Ananayın Muhyiddin. Sadalan boloyun Muhyiddin. Рыфат, сен не кылып атасың? Алдагы эмне деген сөздөрүң? Баланын психологиясын бузуп. Muhyiddin'de келет жатам. Рыфат Muhyiddin'de. Менимче бул бөөкө бир ат коюшубуз керек, тармагым. Ай, кайдагы Рыфат, кайдагы Мухитдин? Берчи аны мага, бер. Келчи мен бөбөгүм, келчи менин алтыным. Рыфат санжаклы үй бүлөсүнөн чыгып атат албетте. Muhyiddin болсо менин чоң атамдын аты. Рыфат, кайдагы Мухитдин?
жинди болуп калдың окшойт. Неге? Ой койчу эми андагы. Канча күндөн бери бул бөбөк биздикинде. Дагы эле кызбы же эркекпи билбейсиң. Бул кыз. Эмне? Кызбы? Макулада, Ремзие болсун. Раматылык чоң энемдин аты. Рыфатым, сен ансыз да анда-санда иштеген мээңди мындай нерселерден чарчатпа. Мен ага дагы заманбап ат табып койдум. Мисалы Эже сыяктуу, Эйбру сыяктуу. Ремзие койсок болбойбу? Ай, дагы эле Ремзие деп жатат. Эсти оодарат го бул. Токтой турчу. Таптым. Бадыгүл. Мындан кийин кызыбыздын аты Бадыгүл. Таптым. Неме? Bir atı izlep жатсаңар айтайын деген. Пакизе деген ат туксаңыз кулакка угумду. Пакизе. Азыр көрсөтөм эс кулакка угумдуулукту. Сен барып кардараларга карабайсың, бар бир сөзгө аралашпай. Бол бар, бол. Ой, Руфат байке. Ремзие болбойбу. Ремзие дагы кулакка угумду. Ремзие. Жок, Ремзие болбойт. Бадыгүл. Ой, сонун оюн болду, Биздин балдар аябай шыктуу экен. Чындап эле. Тиги кылыктарычы. Сүлгү 7 жаштарды баштарына кийип алышыптыр го. Ай кудайым ай, өзгөчө болушту. Бирок акыркы уят болгондор болбогондо жакшы болмок, Негизи бул баардыгы үчүн сабак болду. Эми өзүн турган турпатынан башкача көрсөткөн эмне болорун көрүштү. Ооба. Кечирмейсиң. Алло? Салам. Жакшы, өзүң кандайсың? Ооба, ал жерди билем. Болушу мүмкүн. Мен сага бир аздан кийин чалайын, Макул. Көрүшкөнчө. Тынччылыкпы, эмне болду? Берик бар го, жанагы ресторанда таанышкан жигит. Эстедим. Бүгүн кечинде бир жерге барышат экен. Жакшы клуб дейт го, чакырып жатат. Баралыбы? Эми эмне дешти билбей калдым. Юксел, мен андай жерлер жактыра бербейм. Өзүм жакшы сезе бербейм. Жок десем уят болобузбу? Жок. Эмнеге болот элек? Анан мен дагы барбайм. Болду. Бүтөт. Сен барбасаң мен да барбайм деп атасыңбы? Барбайм. Жакшы. Анда мен оюма жакшыраак бир жер келди. Эми экөөбүз эле боло турган жер. Ал кайсы жер экен? Сосурамай жок, сюрприз. Кеттик. Макул. Еткин кыла турган ушул беле? Соң дамдуу тамактар жасап, КамАЗды эптеп алдайт элек го. Эми алда ушул менен. Алдап көр. Мен күнөөлүүмбү? Эмессиңби? Жок. Эми окшош керек эле. Жанагы таблет компьютерден, интернеттен бардык тамак рецепттерин карагам. Негизи болуш керек болчу. Окшошпой калды. Кылганыңды карачы. Ошончулук аракеттенип кылдык. Анан алар эч нерсе жарабай калды. Эми ушул компьютер жалгыз гана тамак рецептин табууга жарадыбы? Ай, досум, көп кайгырбагыла да. Жок дегенде тамак үчүн. Мен ширек үчүн таптым. Кандай эле таптым? Чын эле таптым. Достор, улуттук түрк шириндиги. Ширин дагы, даамдуу дагы. Кудайга тобо. Эмне экен досум? Тезирээк айтчы эми. Мындай достор, эки даана куурулган токоч, аласыңар да ортосуна кыстырып даамдуу таттууну салабыз, аны бекем кысабыз да тамшанып жейбиз. Досум, сен тапкан айла ушулбу? Биз болсо сени угуп отурабыз антан бери. Досум, мен жок дегенде айла издеп атам. Айла. Сен болсоң бул жерде согуш майданы кылсаң. Болду. Айтышканды токтоткула. Мен айттым го, туурабы? Мага бергиле дедим. Мына айттым, бирок эң аягында эмне болду? Коңгуроонун үнүн уктуңар. Сейфи менен Айшагүл болсо керек. Мен ачам. Сюрприз кылабыз дедик элек го. Бүт электер келип калышты. Биз келдик. Кош келдиңер. Бул жерде эмне болду? Не болгон жок деп сурасаң туура болмок, Айшагүл. Мен билбейм, баклажан тамак болсун, бурчак менен күрүч болсун.
Шпинат менен май токоч болсун, майлуу момпосуй торт болсун дегенбиз. Булар болуш керек эле, бирок болбой калды. Булар мен жакшы көргөн тамактар го. Силер буларды мен үчүн даярдадыңарбы? Достор, мен силерге эмне дейин? Эмне дейин, я? Пом-пом-пом-па-па-па-пом-пом-пом-па-па-пом. Рыфат, Бадыгүлдүн табагын жедирбепсиң го? Берчи муну, бер. Жегизген жокмун. Себеби анын аты Бадыгүл эмес, Ремзия. Жок мырза, Бадыгүл. Ремзия. Ремзия деген эмне? Бадыгүл. Ремзия. Ат коюп жатасыңарбы? Анда Нил болсун. Нил сонун ат ко? Нил болсун. Ат койгонго эмне мынча кызыктыр? Баатыр жээним, кечирип кой, анын аты Ремзия. Бадыгүл. Ремзия. Эмнени талашып атасыңар? Бөбөк ат коебуз деп талашып жатабыз жезде. Мен Бадыгүл деп жатам, Рыфат мырза тиешеси болбогон Ремзия деп жатат. Юсуф болсо акыркы мүнөттө келип Нил деди. Мына эмне болорун көрөбүз. Силер бөбөк ат коелу деп жатасыңарбы? Эмнеге? Багып аласыңар эмне? Биз багып алабызбы? Биз багып алабызбы? Аябай даамдуу экен. Биз ачка болчубуз. Шефи, сага дагы бирөөнү жасап берейинби? Шефи. Досум бар, жоголчу. Аны ачкарын жесе болмок беле. Билбегенден кийин сүйлөбөкчү. Токтой тур. Менин оюма бир нерсе келди. Лахмажун алып келдиңер беле? Анан таблеттен айтабыз. Выз алып келип калат. Бул кебетебизге карагылачы. Баклажан тамагы, бурчак менен күрүч. Кандай болуп калды? Лахмажун сатып ала алайм. Алло. Чында элеби? Эми билбейм, мен мындай нерсени күткөн эмесмин. Чын айтып атасызбы? Макул анда. Биз 20 мүнөттүн ичинде барып калабыз. Макул, бай-бай. Достор, кана тургула. Бир жакка барабыз. Эмне? Кандай чыгакы? Эми каяка досум? Дуру. Ой, болду, сурай бербегилечи. Болгула дейм. Кеттик, бол дейм. Каяка? Кайда баратабыз, достор? Бер камтерди. Кайда баратабыз? Кайдан билем каяка баратканыбызды? Мына булар жок. Жолго бир нерсе жасап берейинби? Эмне болду? Жаккан жокпу? Жок. Эми сюрприз дегениңден мен бир башкача жерде элестетип алдым эле. Бул жаккан жокпу? Жок жаным. Эми мындай кандай десем, таң калтыруучу жер экен. Жакшы. Максатыма жетиптирмин. Кара таң калдың, сюрприз болду. Ооба, болду. Алыңыздар. Рахмат Наил уста. Аш болсун Метин агай. Рахмат. Жакшы тааныш окшойсуңар. Ооба. Мен бул жерде аябай жактырам. Мындай көп барактын менюсу толтура тандоосу жок. Эй, Метин. Ансыз да жалгыз котлеттен башка кайсы тандоо болушу мүмкүн? Туура ошондой. Бул жерде жегениң да белгилүү, төлөй турган акчаң дагы 10 лирага падышадай той аласың. Бирок Наил уста кафени тапшырып жатыптыр. Буюрса жакшы бирөөнүн колуна түшөттүр. Мейли, муздай эликти ал. Зехре эже. Чоң рахмат, аябай сонун жасаптырсыз. Ооба эже, балгар калемпири бир тараптан, салат, май токочтор. Кайненебиз бизди жакшы көрөт экен досум. Мен кайнене дегеним аны Түшүндүм, балам. Түшүндүм. Апаке, сизге ишене албай турам. Такыр ишене албай атам. Мынча көп нерсени бат эле кантип жасап жетиштиңиз? Ооба. Мектептен кийин келип жарымын жасадым. Кээ бирин дүкөндөн алдым. Даярдоо. Сабак деп жатып бул жума аябай чарчадыңар. Сейфинин да балын билебиз. Силер досуңарды жалгыз таштабаганыңар үчүн, аны колдоп, жөлөк болгонуңар үчүн. Мен дагы бир нерсе жазайын дедим. Чоң рахмат эже, жакшы ойлоп турсуз. Эч нерсе эмес. Кандайсың? Өзүңдү кандай сезип атасың?
Жакшы эже. Бардык нерсе насип экен, ошону түшүндүм. Сынактан өтө албай калдым. Бирок досторумдун, Айшегүлдүн сиздин мени канчалык жакшы көргөнүңөрдү түшүндүм. Мени кантип бактаганыңыздарды көрдүм. Барктуусун да досум. Барктуу болбой коет белең. Бул бала эми эже мен Гүл Токоч менен факсталган калемперди алсам болобу? Жүзүмдүн жалбырагы да болсо болот. Ой. Марио, не атасың? Романтикалуу учурду да өлтүрдүң Марио. Азаматсың. Уят бере досум, уят. Токто, тамак келди. Аш болсын. Рахмат, Найыл уста. Рахмат. Yükselim ne oldu? Бұл жер жақтырбадың ба? Жок. Азыр мында ойлап атсаң керек. Бұл метим мени бұл жерге эмнеге котлетчик алып келди деп. Эмнеге? Ойлошуң мүмкүн. Ачуланбайм. Өзүң билесиң. Бирок муну билишиңди каалайм. Мен чында болгондон башка бирөөдөй көрүнгүм же сени алдагым келбейт. Ох. Айрыкча сен кыйынсынган анан бай чөйрөңө да жат болот. Кымбат ресторандарга да иш барбайм. Айда жылда балким бир жолу. Барсам да зээрип кетем. Сага кымбат көйнөктөрдү ала албайм. Ачык айтайын, алсам дагы 6 айлык кызмат акымды төлөп коем. Бул анык. Эми кыскача айтканда, мен жөнөкөй мугалиммин мына. Муну бил. Эми азыр билип ал. Кийин таарынба. Бирок муну билишиңди каалайм. Эгерде мени ушундай кабыл алсаң, тагыраагы мугалим метинди жакшы көрсөң, мен да сени катуу жакшы көрөм. Болгондо да элестете албай тургандай жакшы көрөм. Ой, Зехре эжей, түш көргөн го бүгүн. Же түш эмес беле? Ооба досум. Достор, бир нерсени ойлоп жатса керек. Же өзүнчө бизге мээримдүү болду го? Сейфи, сен көп жеген жоксуң го? Мунун кебетесин кара. Силер каякта элеңер? 2 сааттан бери күтүп отурам. Эшикте калдым го. Сейф садаган болой. Таарынып калдым. Телефонду чалбайсың, жооп да бербей атасың. Я, кабатыр болдум, мына мен келдим. Сейфи? Ой, Сейфи? Сейфи? Ne oldu Seyfi? Özgür mü? Seyfi. Бир нерсе деп айтсам болот. Котлет жактырган жоксуңбу? Жактырбадың макул, ошентип ойлошуң мүмкүн. Бирок Ооба, угуп атам, бирок. болду. Мен сени түшүндүм. Сен чөйрөң башкача, мен чөйрөм башкача, башка чөйрөн. Ай, мейчин, дег угасыңбы кишини? Тынбай сүйлөдүң го? Макул. Болду деп жатам. Мен каалаган болгон мени менен барган жер. Мейчин, сүйлөбөй турчу, уксаң? Угуп атам. Мейчин. Hı. Эми сенин жаныңда мындай көчөдө саткан котлет жейбизби? Же люкс ресторанда болобузбу? Мен үчүн анын эч кандай айырмасы жок. Мен сен мененмин да. Чындап эле. Албетте чындап. Жанатан бери айтайын деп аракеттенип жаттым эле, мүмкүнчүлүк бербедиң. Жакшы болбой калды. Ой, кечирип койчу. Чындап өзүмдү кармай албай калдым. Мынтип баары бир заматта болуп алдым. Ошондойбу? Чимге тийдим, кадимкидей эле. Ай. Ой, жакшы элесиңби балам? Өзүңө келдиңби? А? Geldi. Özüne geldi. Ох, ачкасыңбы балам? Ошон үчүн болдубу? Булар сени ачка калтырып койдубу? Ой, албетте, өзүңдү карабайсың да. Кайдагы тамак апа? Тамак жеп келе атабыз ансызда. Кайдагы ачкачылык? Кайдагы тамак? Сейфини колдоо тамагы. Колдо? Кайдагы колдо? Сейфи, жаман бир нерсе болду. Жок, сынак. Неме, өткөн жумада биздин сынагыбыз болчу, Турканжы. Ошондон Сейфин маанайы бузулуп калган болчу. Биз анан аны сыйлап коелу дегенбиз. Ооба ошондой. Сынак толкундосу кабатыр болуу дегендей. Ана ушуларды жок кылалы деп атып. Мындай сон даамдуу Зехра эженин үйүнө тамак жеп келдик. Мындай сон. Тамак жедик. Болду балдар. Калп эле оюңарды чыгарбагыла. Калп айтуунун кереги жок. Кандай калп? Ай, силер мени коркутуп жатасыңар.
Apake. Ha? Apa birinci sınavdan ötmeye kaldım. Ne? Kulap kaldım. Metin. O adam. Аябай сонун кече болду. Чоң рахмат. Sana çok rahmet. Бейпилтим. Beypiltin. Ой балам. Алда кебетиңерди карагылачы. Эшикмен эшик болуп жабышып калдыңар го. Карасаңар. Түрчү досум, быр деп. Кайсы жерде шыбырашып жатышса дароо келип жармашып калсыңар достор. Жок, айтайын деген, эми ушундай ниетиңер болсо, атайын дачы көтөрүп алгыла. Алга атасы жок, жакшы иштейт. Досум, болду жаңын жапчы эми. Сен айыңан эч нерсе болбойсуң. Ушундай болот деп эч качан ойлогон эмес. Кантип эле Ого. чын эле мен барып сүйлөшсөм эмне жакшы болотур, а? Балам. Эмне болчу? Эмне дешти? Сен кечке сүйлөп какшанып отуруп көңүлүңдү бөлүп, уалбай да калдың. Андан кийин эмне дешти дейсиз. Балам, эмне кылам? Кылам мен. Башыңды ылдый кыл, көлөкөз көрүнүп калат. Азыр эшик ачылат. Уят болобуз. Башыңды ылдый кылчы. Укпай атам эмес. Эмне кыларым деп билбей калдым. Мындай кабарды биринчи эле күн айтыш керек эле. Болбой калды. Ушуган тип болсун, Сейфи. Айтат элем апаке. Бирок айта албадым. Корктум. Такыр эле тилим бурулбай койду. Атаң аябай ачууланат. Мен мунага кантип айтам, билбейм. Мен да билбейм. Кара уулум. Өтө албадың. Кыла албайсың. Бул кыялдар тим кой. Баары эле университетти бүтүш керек эмес го. Карачы, атаң да окуган эмес, бирок аябай жакшы уста болду. Өзүнүн иши бар, сонун иштейт. Мен келерки жыл ошол сынакты кайрадан тапшырып өтөмүн апаке. Макулбу? Дароо ачууланба. Мен жаман нерсе айткан жокмун го. Бирок даярдоо курс үчүн акча керек. Азыркы убакытта абалыбыз жакшы эмес. 1 жыл текке кетет. Акча дагы. Келерки жыл сөзсүз өтөм апаке. Жок. Сен мектепти бүтүр, орто билим аттестатын ал, кетет. Кийин атаңдын жанын иштеп баштайсың. Акырында көнүп каласың балам. Атаңдын жанында бат үйрөнөсүң. Yetkин. Чыкчы досум, азыр чыдабай калдык. Еткин. Чыкчы батырак. Биримне чыгам. Эки эле суроом калды. Ошолорду чыгарып анан чыгам. Токтой турчу. Досум бул ичинде суроо чыгарып атабы? Досум, Сейфини көрдү да коркуп кетти. Бирок сынак маселеси толкунданып жиберди. Yetkин, бол чык. Азыр чыксынчы, мен аны толкундатам. Балдар, келе жардам бергилечи. Бул баланы түшүктөн тургузалы. Жаман болуп түшүктөн турбай калды такыр эле. Досум, бизге бүгүн бул дараткана буйрубайт го. Көрсөтөм сага, Еткин. Мен сага көрсөтөм. КамАЗ. Болчу досум. Кичинекей балага окшоп түшүккө кирип алдың да. Канча сааттан бери турбай атасың, бол эми? Мен тип койгулачы балдар. Мага ушундай эле жакшы. Мектепте мага кантип карашат билем. Баары сынак формасын толтуруп жатканда мен бир четте карап турам. Мага кемсинткен анан шылдыңдаган көздөр менен карашат. Досум, буларды каяктан ойлоп чыгарып атасың, Силер үчүн айтып коюу оңой досум. Сен агайчы. Yazmak. Анан математикадан 0 алдым, достор. Кишинин жүзүнө дагы карай албайм. Барбайм мектепке. Болду эми. Сен барбасаң биз дагы барбайбыз, КамАЗ. Ооба. Сынактарды тапшырбасак да, сен жок барбайбыз биз дагы. Биз жаныңда турганда ким сага бир нерсе айта турган болсо, биз жообун беребиз. Айткандарына жообун да беребиз. Анан мурдунан да тартып коебуз. Беребиз да, Ооба. Сөз бересиңерби? Беребиз. Дагы бир жол сөз бердим. Сөз.
Көрсөтөбүz ey. Ушундай болсо Кана кеттик анда. Кеттик. кечиресиңер балдар. Жок ey. Ey! Ey! Доктор ey! Доктор! Ey! Canım. Dostum bulgulanım uyattı. Gezeyin gitmiyorsun. Ey, men eң akırkı girem. Ne? Eң akırkı. Uf. Emne oldu? Özüne gelip kaldın mı geçine? Ben жақсы елеймін. Өзің қандайсың? Emne oldu lan? Emne kıldın yetkin? Tarmalım Karaçı. Rıfat atasına gülüp çatır. Атасы дейсиңби? Ehe. Ай Рыфат, билбейм эми. Эми жездем айткандай эле биз бул бөбөктү багаласакпы, я? Tarmalım. Bulgımında elde men daha көңіліме аябай жакты. Апасы табылып бізден талашсачылар. Мен туалып алганыбыз туура болобу? Полицияга айтышыбыз керек. Алып келдим. Кана берчи. Алыңыз. Айткан температурада жылып Ой, сиз айткандай кылдым. Тамак жетпекен менен кичинекей алтыным. Agay kayra işti jap kettirsiz. Men emne kıldım? Agay, tegil үйдүн абалы эмне кандай? Кечинде ваннаны сонун кылып тазалап койгон. Эртең менен кайра кир. Айрыкча бийликтер менен мени алдап койдуңуз. Агай, болду, жетет. Жакшы калыңыз. Сынактан өлө алды. Бирок таблеттен куралган жок. Эми ушу менен келерки жылы сынакка даярданганда көп суроо чыгарат. Жиндик чапчак. Азыр бир чаган көрөсүң. Сен кимди урат экенсиң, алпычы чабан. Оп, акырын. Болду, токтотла. Досторлордун жетишпей калганына кубанып атасың. Канча жыл айтам. Бул нерседен баш тартма. Эсиңерди чийип, өзүңөргө ийилгиле. Балдарга асылгандан көрө өзүңөрдүн тандооңорду туура жасаганга аракеттенгиле. Сага өзгөчө капа болдум, Сильфия. Мүдүр мырзага уят болдум. Математикадан нөл алганыңандар. Агайчын айтам, бардык суроолорго жооп бергем. Ишенбесеңиз досторумдан сураңыз. Агай, мен күбөмүн. Сынактан кийин бардык суроолордун жообун айтты. Ким кимге күбө болуп атат? Болду. Агай кандай болду билбейм. Бирок иретін алмаштырып алдым окшойт. Мейли болду, кийин сүйлөшөбүз. Аябай куттуу болсун мүдүр мырза. Баарыбыз үчүн. Сиздин жардамыңыз менен мектебибиздин компьютер кыла турган бул бөлмөсү билим болду Галип, болду. Көп сүйлөбө. Куттуу болсун Салих мырза. Компаниябыздын атынан мектебиңизге берилген бул компьютерлер бардык окуучуларга ийгилик алып келсин деп тилейбиз. Сиздерге аябай чоң рахмат. Ооба, мен да ошондой ойлогом. Баарына буйруп насип кылсын, достор. Кана эмесе? Кирип баштадык. Кел. Абдан жакшы болду. Балдар, бул жака келгиле. Балдар, акырын, киргиле, акырын. Аркы жагына баргыла. Булардын колундагы нерселер чын эле сонун экен. Балдар туура эле сахнага чыгып тамашалашып атып эле алып койдук. Ой. Бир да анасы бизде болгондо жаман болбойт эле. Карачы кимдин колунда турганын. Müdür мырза, бул компьютерлердин мектебибизге келгенде себепкер болгон окуучуларыбыздын дагы салымы бар да, туурабы? Аларды дагы куттуктап коюшубуз керек. Бирок Кенан мырза, мен окуучулардын жалгыз гана ушул жаатта эмес, сабактарында да, сынактарында да ийгиликтүү болушун каалайм. Бирок кечээки уккандарымдан кийин көңүлүм аябай эле калып калды. Эми негизи жалгыз гана сабак
Анан сынак ийгиликтерине жетишүү канчалык туура болорун билбейм. Бирок баардык жактан өзүн өстүргөн окуучуларыбыз бар болгон үчүн кубанычтамын. Албетте. Ооба, бактылуу боло бериңиз. Бирок тигил сүйүктүү окуучуларыбыздын бирөөсү математикадан 0 алганы сизди баарынан көп таарынса керек деп ойлогон Кенан мырза. Осман агай, уккандарыма караганда үй издеп жатыпсыз. Ооба, ошондой эже. Метин агай экөөбүздүн жолубуз ажырай турган убакыт келди. Мен дагы өзүмдү азыр күнөөлүү сезип жатам. Тиги мени мурдагы шоордуу күйөм Алпайдын да күнөөсү чоң бул жерде, туурабы? Эже, сиз өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Айтмакчы, ошол жиндини да унуткан жокмун. Менин кээ бир жашоо эрежелерим бар эже. Ойлогон тазалык деңгээлине, анан сапаттуу жашоого жетишим керек. Метин агай менен болбой калды. Түшүнүп атам агай. Айтмакчы, жакшы үй таптым. Мектепке аябай жакын. Азыр сабагым жок, үйгө барам. Барып ал үйдү көрүп келем. Эгерде болуп калса эже, эртең менен ал жерден сонун болуп жуунуп, мектепке келип калам. Мен барайын эме. Жакшы барыңыз. Достор, мен силерге айттым эле го. Мени мектепке алып келбегиле деп. Укпаган сөзүм калган жок. Кенан агай да менин айымдан уят болду. Кабатыр болбо, Камаз. Кенен агай сени түшүнөт. Башкалар үчүн болсо аябай сонун сюрприз кылам. Бизге тийишкен кандай экенин көрүшөт. Ооба. Биз кафеде даярданып жатканда биздин кийимдерибизди алып кетип калышып, бизди аялдардын кебетеси боюнча таштап койгонун эсебин алышат. Канга кан, тишке тиш. Ушулган жөнүндө айтпай эле койчу. Жүрөгүм айланат, билесиң го? Келетат. Бул даярдангыла. Бул туура маалымат деп атам, достор. Мага дуру айтты. Зехра эжей күтүлбөгөн жерден буларды сурайт экен. Эң көп суроолору Туркиядагы жердин түрлөрү. Толкундар жана багыттар, аккан суу жана дарыялардын бириккен жерлерин сурайт. Ушул 3 теманы аябай сурайт экен. Досум, аябай чоң темалар го. Канча нерсени жатташ керек. Кечирип коюп, бирок окусаң да бүтпөйт. Башка тема таба албай калганбы? Ошону айтсаң, неме, кайсы темалар эле? Неме, Туркиядагы жердин түрлөрү, толкундар жана багыттар, аккан суу жана дарыялардын бириккен жерлерин. Ушул үчөөнү сурайт экен аябай. Демек, дарыялардын чогулушу. Жарайсыңар балдар. Агай, тиги билим берүү министрликтен келген акыркы планга караштуу башкармалык үчүн сизге Бахадырды ойлоп атат окшойсуз. Туурабы агай? Жашыруу үчүн себеп деле калбады окшойт. Ошондой бежи баардык нерсе билинип калды, ансыз да. Ага болгон көз карашыңызды көрдүм. Өтө кыйын агай. Сизди түшүнөм деп айта албайм. Себеби өзүмдү сиздин ордуңузга да кое албай атам. Эжей, Бахадыр өз айланасын ушунчалык бийик дубалдар менен тосуп алыптыр дейсиз. Эми эмне кылсам да жакындашыма такыр уруксат бербей жатат. Өтө оор. Албетте, мен деле түшүнүп турам. Балаң ушунча жакын туруп. Бирок ага жетпей турганда абдан кыйын болсо керек. Сиздики анан калса көп жылдан бери ушундай. Биз Дуру менен кээде урушканыбызда мага таарынганда убакыт өтпөй калат. Андай учурларда Дуру кайра жылмайып калганда гана мен жакшы болуп калам агай. Так ошондой эжей, так ошондой. Азыр бир жолу болсо дагы Бахадырдын мага чын дилинен жылмайып караган ушунчалык каалайт элем. Балким ал сизге жылмайыш үчүн бир нерсе жасасаңыз эмне болот? Аябай кыйын эжей, өтө кыйын. Канча жылдан бери ичиндеги жек көрүүсүн чоңойттум. Көп жылдан бери мени жек көрсүн деп колумдан келгенин кылдым.
menden еш жақшылық көрген жоққа. Азыр аның ал жақындабай жатады. Агай, андан биринчи кадамды күткөндөн көрө сиз бир нерсе кылып көрүңүз. Билбейм эми, сүйлөшкөнгө аракет кылып көрүңүз, мисалы. Сүйлөшөлүбү. Көңүлүн алганга аракеттениңиз. Бир белек. Балким ал жактырган нерсени кааласаңыз мен Дурудан сурап көрөм. Бахадырга эмне жакканын билебиз. Билбей калдым эже. Ойлонуп көрүшүм керек. Белек дедиңизби? Ооба. Бир нерсе оюма келди окшойт, бирок ишке жарайбы билбейм. Агай, эмнеге жарабайт эле? Аракет кылсаңыз эле болот. Ошондойбу? Ооба. Чоң рахмат, Зехра эже. Мен сабакка барышым керек окшойт. Иш илгери, Зехра эже. Сизге чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Көрүшкөнчө, агай. Эй, Маку, сен эле ушулар сурайт деп атасыңбы? Досум, бизди жөнүн акыркы мүнөттө сабак окуп жаткан жоксуң? Бул туура достор. Дурудан угушуптур. Ал апасы жазып жатканда көрүп калыптыр. Бул туура маалымат. Жакшы, кана эмесе. Муну да жаттап алалыбы? Даярданып сонун баалабыз, балдар. Класстан өлө алган балага дагы таблет, компьютер, белек беришиптир. Укмуш. Бардык нерсе тааныш билиш менен болбойт, Ханзада. Чын, биз буларды бешене тебиз менен алдык. Балдар дароо азылып кетпегиле. Биз планыбызды аткаралы, калганы оңой. Ооба. Отургула, балдар. Китебиңерди алгыла, суроо сурайын. Силерге айткам, достор, менден качпайт. Өмүр узун болсун. Аты ким? Ремзия. Жок, Бадыгүл. Нил. Тармалым, бааты жерini тарыптып коебуз бия. Юсуф каалагандай болсун. Өзүнө окшоп, аты да сонун экен, келечеги да кең болсун. Чынында сиздер сыяктуу мээримдүү ата энеси болгон үчүн ансыз да бактылуу. Кудайым өмүрлөрүңүздү узун кылсын. Ооба, бирок биз али неме? Сөзүмдү укпай эле кетип калдык го. Буга эмне болду я? Түртсөң ыйлап жибере тургандай. Бир кызыктай көрүндү го. Ооба, кызыктай экен. Эже, бир нерсе айтайынбы? Бул аял келип бул жерде 1 сааттан бери отурат. Бир эле чай ичти. Бир нерсе болсо керек. Кайсы столдо? Тиги столдо Эмнесте? чай Канча акча берди? 2,5 лира. 2,5 ба? Бул да жок. Анда. Жерди иштетүү ыкмалары жөнүндө айтып берчи, Пойраз. Эже, неме, мен темаларды көп карай албадым.
Başka yerden sorap görmüşçü. Akырын. Балам, сен бул жерде жарыш программасы деп элестет атасың бия. Кайсы суроону сурай турганымды мен сенден сурайынбы? Макул. Эл жана жайгашууга таасир берген факторлорду бири-бирден айтып берчи. Буга да жооп жок. Пойраз, балам, сен сабакты такыр окуган жоксуңбу? Ия, бул жума сынагыңар болот. Суроо суралат. Ошондо эмне болот? Эжей, неме мен окудум бирок. Эжей, Түркиядагы жердин түрлөрү жөнүндө сурасаңыз, эми кичине же толкундардын топтолушу, анан багыттары. Эми биз топтолдук, бирок өзгөрө аралаштыңар. Болду. Токтоткула, жетишет. Суроо сурап атам, суроо бердим. Жетишет, отур ордуңа, Пойраз. Азаматсың. Азаматсың, өлгөн өл. Натыйжада нөл болдуң. Азаматсың. Сен бул сабакты ушинтип бүтүрөсүңбү, Пойраз? Ия, балам. Азаматсың. Хакан, доскага чык. Балам, чакыруу күтүп атасыңбы? Доскага чык. Чыктым, эжей. Атаң менен сүйлөштүм. Сейфи, жинай аябай келди. Үйдө калды бараң көндүрдүм. Сени мектептен кийин эч нерсе кыла албайт дейт. Батыраак жаныма келсин деди. Мени менен уста болуп иштеп баштасын деди. Апа суранам. Мен чечим кабыл алдым. Уста болду иштебейм. Сиздерден акча да албайм. Жумуш таап, акчаны да өзүм табам. Сен эмне иштейсиңби? Эмне болот эле апа? Эмнеге иштебейт элем? Пирожки сатам, чай ташыйм. Бирок мен окугум келип жатат апа. Эмне үчүн мага ишенбей жатасыз? Hoş gelmişsin. Dün ortasına çakırıp emne zargıç var ile. Bu emne? Açıp kara kör kalmasın. Bahadır senin ilgilin men üçün ayvay maneliyor. Эми сабактарыңды окуп, дагы да ийгиликтүү болушуң үчүн жардам этеби деп ойладым. Анан досторуңдан да артта калбаган. Бакадыр, суранам. Суранам муну менден атаңдан кичинекей белек катары алып кой. Siz hazır özünüzün akçanızga mağ belek aldınız mı? Balkim birincisi. Bir oğa 40 yol emez. Elbette belekte alsan. Bakadır eğer de bunu kabul alsan. Beni ayavay kuvat edilen. Rahmat. Ова. Bunu da kabul alsak.
gülüşet. Benim batırım dese. Azamatsın ey. Dostum. İçim etim camın kıynalıp gitti mi? Ova dostum. Emi görgülüktü görüşsün. Hem ne oldu? Apan ne dedi? Kamaz mallayın takırına yok mu senin? Oşondoy bolup da dostum. Hey baldar. Men ertеңден kalbay iş tağışım gerek. Bolbosa atam жумушунда кучагын жайып, мени күтүп жатат. Кутмантаңыз менен Зехражай. Кутмантаң агай. Агай маанайыңыз аябай жакшы го. Ооба. Сиздин жардамыңыз менен. Жардамым менен? Менин жардамымбы? Эжей, тиги Бахадыр жөнүндө бир кеңеш бердиңиз эле го. Анан? Мен болсо сөзүңүздү угуп, анан ага бир белек алдым. Анан? Эжей, белекти алды. Агай, сиз үчүн аябай кубандым. Демек, силерге экөөңүздөргө тең кичине убакыт керек. Иншалла бардык нерсе аябай жакшы болот. Кутмантаң мүдүр мырза, кутмантаң эжей. Кутмантаң эжей. Кутмантаңар менен. Иш илгери. Иш илгери агай. Иш илгери агай. Эжей, тиги окуучулардын тарбия комитетинин документтери бул жерде беле? Алар ал жерде эмес эжей. Тиги жакта текченин ичинде. Мен азыр сизге жардам берип коем. Досум, компьютериң укмуш го я? Бул жан-жандарды кымай го. Муну сатып алдың Бахадыр. Белек. Белек дейсің бе? Мүдүр мырза мага алыптыр. Ой, атаң белек кыл дейсиңби? Сүйлөбөчү. Бул келесилор муну угуп калышта бар го, атын ооздарынан түшпөй калат. Ансыз да мүдүр мырза жардам берет дешти. Эми сага сулушташат. Эй, андай эмес, өзүнүн акчасын алыптыр. Мен да атанын акчасын короткон кандай экенин билдим. Эми жагымдуу эле нерсе экен. Ансыз да бүгүнкү күнгө чейин атамды болгон жок. Эми мындан кийин акчалуу атам болсун. Салих мырза. Ах белгине же ах, канча күндөн бери үй карап жүрөм. Бул кыймылсыз мүлк дегенин жаман экен да. Агай, дагы эле табылган жоксуз. Аяктан эже, шаардын борборунда болгон үйлөрдүн алдынан машина өтпөйт экен. Кечирип коюңуз, бойдокторго берилген үйдө айбанды да байлап койсо турбайт. Жалгыздык канчалык кыйын болгонун билбейт дейсизби агай? Үйдү да таба албай жатасызбы? Ах эже, ах. Метин агай мени тарынпаганда мен бул абалда болбойт болчумун, бирок Агай, анда биз мындай нерсе кылалы. Сиздин боюңузга, салмагыңызга жарашкан бир үй, анан дос тапсакчы. Ой, эже, туура айтып жатасыз. Бирок каяктан? Эмне мынча күлкүлүү нерсе көрдүңбү? Эмне мынчалык күлүп атасың? Чын, мен да кызыгып калдым. Жүр көрөлүчү. Жүрүч. Тур. Жерде иштетүү курмалары жөнүндө айтып бер, Пойраз. Эже, неме? Мен ал жөнүндө окуган жокмун. Эй, жетет. Пойраз. Мунусу чектен ашып кетти. Пойраз, бул жерде жарыш программасы деп элестетип Мен атасыз. муну ким кылган билем. Кайсы суроону сурай турганыңды сенден сурамак белем. Мени кечириңиздер. Өкүнүчтөмүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Эже, сиз эмне деп жатасыз? Мен сизди тааныйм. Өткөндө да бул жерге келген.
сенсиз. Сенден садаға болойын. Сені таштай албайм. Тартыңыз қолыңызды. Не қылып жатасыз? Полиция шықырам азыр. Бұл жерден тез кетіңіз. Жолунан адашкандар үчүн төлөп бизге келе берет, Тармал. Қолыңызда құшақтап тұрған бөбектің апасы мен. Өз апасы. Қойчей, өз енесі болғаныңызды қайдан білем? Қойыңызшы, өз енесі болғаныңызды біз қаяқтан білеміз. Мына, бұларды қарағыла. Қаласаңыздар милиция шақырғыла. Бул болсо төрөлгөн жөнүндө күбөлүк. Полицияны чакырабыз. Бирок анда барымындан да жаман болот. Кызымды алып алганыңар үчүн силерди да сурап калышат. Рыфат, да бізді қорқытып жатады. Чын айтып жатам, жығылған тұрам азыр. Эже, сиз бизди коркутуп жатасыз эмне? Компьютерде коопсуздук камеранын жазуулары бар. Кааласаңыз көрсөтөйүн. Мен de ошону айтайын деген. Көрүлүк болуңуз. Бул жерде көрүнгөн эле жерде. Карасаңыз. Мына. Мына. Азыркы кийимиңиз. Достор, азырдадан баскандардын саны 100дөн көп болду. Пойрас менен досторунун сурактагы азаптуу түнү бүт мектепке жайыл десек болот. Жайылсын, сонун болду. Достор, мұны қылғандан кичине уялбайсыңарбы? Жаш баладай болбойбу. Эмне үчүн? Мен мурун билгенимде, Жанер. Менин атымды колдонуп, балдарды алдап коюпсуңар. Силерде уят деген нерсе жокпу, Эми болсо көрсөтүүнү баштадыңарбы? Жашны видеого тартып алдырсыңар го? Сен кылгандардын жанында бул эч нерсе эмес. Эмне болду? Бизди театр кийим менен эшикте калтырып койгондо жырадың эле го? Азыр эмне болду? Ошолду. Намысыма шек келди деп жиним келип атабы, орус бала. Бул кылганыңарды эшек тамашасы десе болот. Тынччылык бакамас, башында эле сүйлөп баштайт элең. Эмне болду? Нөрдө алып майың түгөнүп калдыбы? Мени ок жинди. Сизде азыр женим башымда. Bir vursam öldü kalasın. Ey! Ne oldu? Озлар, слышь! Что вы мне, да, ұршасыңарбы? Туру, сага да ишене албай турам. Буларга курал болупсун. Эмне болуп жатат, достор? Дагы кандай маселе пайда болду? Эчтек болгон жок эже. Өзүбүзчө эле. Жакшы, анда сабакты баштасак болот. Балалы болууну талашып жатканарды угуп калдым. Анан босоого таштап качып кеттим. Бул эженин кулактары жакшы укпайт окшойт, Тармалым. Мен Нилди тааны электе балалуу болууну каалаганым эсимде жок. Рыфат сүйлөбөй турчу, айтып берсин. Атасы бизди таштап кеткен. Менин да ага карай турган алым жок. Силердин абалыңар жакшы. Мен ошон үчүн кафенин эшигине таштап кеттим. Бирок кийин туура эмес кылганымды түшүндүм. Эми болсо кайра алып кеткен келдиңиз. Ой, ансыз деле биз алдайдын апасын издеп жаттык эле го. Мына тыктык болду. Акисе бар, көзүмө көрүнбөй кет азыр. Бардык женимди сенден чыгарып алам, жогол. Тармалым болду, ачууланба, жиниңди карма. Мен дагы бөбөккө көнүп алдым эле. Бирок бөбөктү апасынан ала албайбыз. Бирок мен муну аябай жакшы көрүп калдым, Рыфат. Келчи. Мени угуңуз, эгерде алдыйды дагы бир жолу таштайм десеңиз, тиги дүйнөдөгү суракта 20 тырмаа менен жашып алам, билип коюңуз. Муну дагы эч качан таштай албайм. Токтой турсаңыз токтоңуз. Бул бөбөктүн аты ким? Мен кызымды Сельма деп эркелетет элем. Бирок мындан кийин аты Нил болот. Макул. Жакшы бар, мен Жанер, акыркы кылганыңар жакшы эмес. Көңүл ачкан тамаша болду туру. Пораз буга чындап эле татыктуу болчу. Макул дечи. Бирок бул качанга чейин уланатын? Ушинтип эле талашып, өч алышып жүрө бересиңерби? Аны билбейм, Пораздан сурайсың эми. Анын кылгандары жетпейби? Анын үстүнө Пораздын кылгандары тамаша эмес болчу. Мисалы өртөгөнү. Өртөгөнү? Ооба. Койчу, Жанер, качан ошондой болду эле? Сен албетте билбейсиң да. Бул бала биздин чатырыбызды өртөп салган. Чет.
Унутуп калдыңбы? Сен мурда Пойразды тыңчы, ушакчы деп күнөөлөгөнсүң. Күнөөлөп атып өзүң күнөөлүү болуп калгансың. Туруп сен эмне мынча бул нерсеге сарсанып болуп атасың, а? Борастага ачмаган үчүнбү? Мен түшүнбөй атам. Сен ага эмне үчүн мындай мамиле кыласың? Жанер, Эмне? акырын болчу. Мен эч кандай мамиле кылган жокмун. Бирок иштин негизи мындай. Тиги өрт окуясы жөнүндө сен абыртып аткан жоксуңбу? Аша чаап кеттиң, Жанер. Osman agay, karasаңыз, келиңиz. Бул сүрөттү карасаңыз, жактырар экенсиз. Ha, Ece, maga siz üy izleşip yatasın. Ece, aябай сонун экен. Бул каерде? Мектепке жакын экен агай. Бир транспорт менен келсе болот. Чын кыймылсыз мүлк агентинен да кыйын экенсиз. Үй аябай сонун экен. Таптаза карасаңыз. Ооба, күн сайын тазалап турушат экен агай. Ай, сонун экен. Эмелиги бар экен. Бул үйдүн шарттары кандай экен? Үйлөнүү. Үйлөнүү? Бойдо кою жокпу же? Бул кандай азап? Жашо, үйлөнгөндөргө жыргал. Осман агай. Бул үй меники. Анан шарттарды мен коем. Ой, сиздикиби? Бирок үйлөнүү деп айттыңыз го? Түшүндүм. Бирок туура түшүнүп жатамбы? Siz мага үйлөнүүнү сунуш кылып жатасызбы? Ооба, сунуштап Карасам, сиз эч кыймылдабайсыз. Аны өзүм сунуш кылдым. Осман агай, мага үйлөнөсүзбү? Allah! Kuday! O Kuday! Ura! Allah! Ura! Ay, toktамыз. Ay, işen almaydıram. Kara, bul ciğer. Ay, kuandım. Gel otur. Gel, kara. İçine daha kara. Достор, 19 майда жаштар жана спорт майрамы үчүн кичине турнир өткөрүлөт. Биз команда болуп турнирге катышабыз. Аябай жакшы болот, эже. 4 командалык финал болот. Турнирге катышкан башка мектептер жөнүндө кичине билем. Бирок силер ойлогонуңардай оңой турнир болбойт. Анын үстүнө командабыз толук эмес. Толук эмес дейсизби? Эми жанелерди айтып жатсаңыз, биз алар болбосо деле кыйын ойнойбуз, эже. Команданын мүчөлөрү жок болсо эми Биз өзүбүзгө ишенебиз, эже. Эми баарыбыз эпчилбиз. Анан турнирде биз жеңебиз. достор, баарыңардын аябай таланттуу оюнчу экениңерди билем. Бирок команда болуу бул башка нерсе. Эми бирөөңөрдүн кемчилигиңерди башкасы жаап коет. Ар дайым күч бирдикте болот. Ай, акыркы оюндагы жеңишти унутуп калдыңарбы? Команданын рухун бузган биз эмес, алар болчу, эже. Болду, мейли, эми болду. Ушунча сөз сүйлөгөнгөр да жетет. Эми чуркап баштайлы. Ылдамдык менен 30 жолу айланасыңар, түшүнүктүүбү? 30 жолу? 30 жолу дейсизби? Болгула, бол. Бутуңар кичине шилтеси, болгула. Кудай атова. Балдар, мен бул иштердин бирөөсүнө сөзсүз киришим керек экен. КамАЗ. Дагы бир жолу ойлон. Досум, сен азыр окуучусуң. Анан иштөө сен үчүн кыйын болбойбу? Ошо да досум. Каяктан ойлоп чыгардың? Керек болсо үйлөң менен сүйлөшүп көндүрөбүз. Марио көп сүйлөп оозуңду жапчы. Досум, мектептин бүтүшүнө аз эле калды го. Бир иш таап иштешим керек. Болгону ушул. Кана мага ийгилик каалагыла. Бар.
түшүнбөй жатам достор. Баары тажрыйбалуу жумуш алабыз дейт. Тажрыйбалуу сатуучу, тажрыйбалуу пицца ташыгыч. İştebesem анан каяктан тажрыйбаны алат элем мен. Бир себеби бар КамАЗ. Кичине маанайыңды көтөрчү. Ой, ансыз да көп убакыт бар. Сөзсүз бир айласын табабыз. Мен да түшүнгөн жокмун. Пицца ташыш үчүн кандай тажрыйба керек экен? Чынында эле досум. Андай болсо жакшы да, Марио. Тиги киши көздөрүндү кечке карап туруп, сен пиццаны алып баратып жеп коесуң деди. Досум, дүкөндөрдү талкап тастайлыбы, а? Бардык пиццаларды жеп салып, чучуктарды жок кылалы. Жинде акырын болчу. Ушул кичинекей нерседен сөзсүз чоңот чыгарышың керекпи? Досум, менимче мындан кийин ал жерден пицца жемей жок. Бүттү. Коркок Мариодон укмушсуңуз. Ой, болду эми токтотуп кылачы. Баланын маанайы жок. Мындай сунуш бар. Бүгүн сырттан тамактаналы. Жок досум. Силер жей бергиле. Менин табитим да жоголду. Маанайым да. Мен кичине сейилдеп келем. Мейли көрүшкөнчө. Сейилдейм дейм. Досум, тамак турганда КамАЗ сейилдөөнү тандап атса, бул бала чындап эле жакшы эмес. Сейфин маанайы жок болсо, биздин да маанайы жок болот экен. Буга бир айла табыш керек. Достор, ишенгиле. Ачык болгондо менин да башым иштебей калат. Азыр эч нерсени ойлой албай жатам. Абалым ушунчалык бар. Ата, ойнойсузбу? Макул, токтой тур. Ата, Эльфиге качан келет? Сен Эльфижиңди сагындыңбы? Бүгүн жолго чыгыш керек эле, бирок көрөбүзгө кабар берет. Жерде Юсуфту билбейм, бирок сиз чын эле сагыныпсыз. Карасаңыз, атын укканда көздөр жалындап кетти. Ой Айнур, бир күнү Юсуф, бир күнү сен экөөңөр кезектешип мени уялта бересиңерби? Тармалым, биз экөөбүз жана эмнени сүйлөштүк эле? Эмне деп айттың жаным, Кудай айтыбы? Азыр айтайын, кандай дейсиң? Билбейм, эми андагы. Эмне болуп атат? Силер бир нерсе айтасыңарбы? Жезде, биз бир чечим кабыл алдык. Анан, угуп атабыз. Жездери фате көз балалуу бололу деп чечтик. Жакшы, бул оюңар абдан жакшы экен. Чын жүрөктөн кубандым. Амин. Тармалым, сен да ушундай сөздөрдү айта бересиң да, 9 ай баланы кантип көтөрөсүң? Мен көтөрөм, кабатыр болбо. Чоң рахмат байке. Чоң рахмат. Аш болсун. Марио, КамАЗ болбосо тамагымдан өтпөйт деп атпадың беле? Канчанчысын жеп атасың? Бир заматта баарын унутуп койдуң го? Дароо. Бирок бардык нерсени. Унутуп койдуң. Эмнени уксаң? Бирок котлет тукмуш экен, мага аябай жакты. Анан кафеде сонун экен. Котлет менен нанды 5 лирадан сатса, күнүнө 200 лирадан сатат. Кечинде 1000 лира чөнтөптү, жакшы экен. Кайсырлык болгонун эстеттиң. Досум, ушул эсептерди математика менен колдосоң, сынакта биринчилерден болот элең. Бирок жакшы акча табып атып атасың. Ооба досум. Ооба. Кара. Сатып отуптур. Сатылат дейт. Сатылат экен. Ооба. Ансыз да байке болуунун убакыты келди. Муну кара, байке болуунун убактысы келип калыптыр. Бизге да насип болсун. Насип болсун. Амин. Мен дагы сенден кабар күтүп аткам. Кандайсың? Элиф. Токтой турчу, токто. Ичине тыштачы, суранчы. Акырын түшүндүрүп берчи. Жезде жаман бир нерсе болуп турбу? Жезде эмне болду кетти?